кезектеги сөз депутат Маматалиев Марлен Абдрахманович. Рахмат, Мирлан Сақбевич. Аида Жексенбаевна, албетте жазып аткан мыйзамыбыздын общий концепциясы туура. Сиздин максатыңыз ачык айкын шайлоо өткөзүү. Мен буну толук менен колдойм. Бирок ошол эле учурда каралып аткан чаралар, ушуну ишке ашыруу иш-чаралары же болбосо ошого бөгөт кое турган жазалар дагы мындай толук эмес деп эсептейм да. Мына айтсаңыз, 87 статья, жаңы кирип жатпайсыңарбы? Злоупотребление административным ресурсом. Злоупотребление деген сөздү кантип тастап бересиз? Бул эмне? Биринчиден злоупотребление боюнча берени бул биздин конституциялык мыйзамдарга кирип калган. Биз ошол жерден эле өзүбүз эле кабыл алып бергенбиз. Анан бул административдик ресурс деген түшүнүк мурун жок болчу да. Анан ошол эле биздин эл аралык байкоочулар бизге сунуш кылышкан ушул бир түшүнүктүн аныктамасын берип, анан ошол эле административдик ресурсту пайдаланууга тиешелүү санкцияларды киргизгиле деп. Анан бул жерде бул административдик ресурс бул эмне экенин бүт киргизилген, бирок ошол эле санкциялар кирбей калган да. Анан биз ошо мыйзамдын чегине келтирүү максат менен биз санкцияларды бул берене менен киргиздик. Административный ресурс, злоупотребление деген жерде так жазылганбы? Кайсы жерде? Кандайлар болуп эсептелет? Административдик азыр бул БШКнын өкүлүнө сөз берели. Бул конституциялык мыйзамда 21.1 болуп атайын норма кирген. Бул административдик ресурсту кыянаттык менен пайдалануу жол берилбестиги азыр атайын киргизилди. Мурда бар эле алда дагы баягы кызматтык машиналарды, тиешелүү имараттарды, өзүнүн кабинеттерин, мамлекеттик муниципалдык мекемелердин тиешелүү болгон жабдыктарды колдонбоо боюнча мурда бар эле. Бар эле. Адамдарчы? Адамдык ресурс. Адамдык бар, азыр киргизилди, ошого азыр механизм ачылып киргизилди да азыр. Мен ойлойм бул 30 000 аябай аз. Буну толугураак башкача жазсак кандай дейсиз? Аида Жексенбаевна. Кайталап коесузбу? 30 000 аз дейм. Мисалы, мен сизге бир мисал айтып берейин. Убагында статс-секретарь айтпай эле койгон кайсы экенин чогултуп, ар бириңер 2-ден 3-төн туугандарыңар жазып киргиле деп бизге мисалы ушундай тапшырма берилген да. Пробный алып келип шайлоого, как будто шайлоо өтүп аткансып киргизип көргөнбүз. Ушундай механизмди өткөзгөнгө биз 30 000 штраф коюп атабыз да. Мен ойлойм бул туура эмес. Ошо айып боюнча сиздин сунуштарыңыз болсо бизге бериңиз. Мына экинчи окууга дейре биз карап чыгып, анан ушундай бир киргизели деген чечим болсо, чечимибизди биз ошол киргизип коелу. Мен ушул статьяга предлагать этет элем, толугураак, ачыгыраак, айкыныраак жазып койсок ошондо туура болот эле да. Кийинки статья, 87 статья. Предоставление кандидатам заведомо недостоверных сведений. То же самое, 20 000 сом төлөп койду атабыз. Мына биз билебиз, башка гражданствосын берген случайлар болгон. Эми ал 20 000 сом төлөп койгон бул дагы туура эмес го? Сиз бизге сунуш бериңиз. Бул сунуштун мына экинчи окууга дейре биз азыр жумуш жутуп иштеп атат. Мына эки комитеттен концепциясы өттү. Ал жерден дагы биз көп эле сунуштарды алдык. Ошонун баарын азыр карап атабыз да. Анан сиздин дагы сунушуңузду биз ушул биздин жумуш жутуубуздун алкагында карап чыгалы. Сиз главное макулсуз да, ушундай аз экенин өзүңүз моюнга алып атасыз да. Аз экен бул бизге мисалы ар кандай сунуштар түшүп атат да. Кээ бирөө бул көп деп атышат, кээ бирөө аз деп атышат. Ошондуктан биз ошол жумушчу топтун алкагында ошол сиздин сунушуңузду карап чыгалы. Мен ойлойм бул өтө маанилүү да. Мына президент болом деген, депутат болом деген киши алдын ала алдап, элди алдап, баарын алдап барып, ушундай неправильный информациялар берип атса, бул жөн эле штраф менен алып калынбаш керек. Керек болсо, мындай катуураак Рахмат. Сунушуңузду карап чыгабыз. 10 секунд.
10 секунд экен, жетишпей калдым. Бирок неме боюнча да карап койсоңуз, 192 подкуп избирателей. Мен деле ойлойм, бул 18 000 бул аз депчи. Буну дагы толугураак механизм жазып чыксаңыз, кайсы четко партиясынын тиешеси. Рахмат. Рахмат. Кагаз жүзүнө